Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Пакистан Кыргызстандын медициналык окуу жайларын кара тизмеден чыгарды. Ага ылайык, Кыргызстандын медициналык окуу жайларында билим алып жаткан пакистандык жарандар тоскоолдуксуз медициналык комиссиянын сынактарына кире алышат. Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Россиядагы ыйгарым укуктуу жана атайын элчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Өкмөт башчы Улукбек Марипов акимдер аттестациядан өтүп, кадрларды ротациялоо башталганын жана кадрларды тандап алуу системасын кескин өзгөртүү маселеси коюлуп жатканын кыргызстандыктарга кайрылуусунда билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлар агенттигинин жетекчиси Үмүт Мукамбетова 84 000 сом алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстан коронавируска каршы каражат катары Спутник В вакцинасын каттады. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада кармалган жарандарын кайтарууну сүйлөштү. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев чек араны мыйзамсыз бузуп кармалган кыргызстандык 9 жаранды жана Кыргызстанда дал ушундай себеп менен кармалып турган тажикстандык 15 жаранды мекенине кайтаруу маселеси талкууланганын билдирди. Президент Садыр Жапаров биринчи чет элдик иш сапары менен Россия Федерациясына кетти. Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошондой эле Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерациялык кеңештин төрайымы Валентина Матвиенко жана Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушуулар пландаштырылган. Жогорку кеңештин Республика Ата журт парламенттик фракциясынын депутаты Максат Сабиров депутаттык ыйгарым укуктарын токтотту. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раймек Матраимов ооруканага жаткырылды. Матраимовдун кан басымы көтөрүлүп кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери биринчи жардамын көрсөткөнү маалым болду. Президент Садыр Жапаров расмий иш сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Узакка созулган оорудан улам көрүнүктүү опера ырчысы СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Токтоналы Сейталиев дүйнөдөн кайтты. Металлкен компаниясы Кайыңдык кабель заводундагы мамлекеттик акцияны сатып алууга даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу аталган компаниянын Политклиника редакциясына жазган катында айтылат. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева аны издеп үйүнө барган белгисиз адам боюнча милицияга кайрылды. Бул тууралуу Сания Токтогазиева өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Сиздер Политклиника медиасы тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.